Саламатсыздарбы, эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Максатсыз жумшалган миллиарддаган суммалар, зыяндын ордун ким толтурат? Мамлекеттин акчасын жеңген үчүн ал эртең коюш керек. Сиз бүгүн таптыңыз, ал эртең коюш керек ордуна карачы. Адилетсиз чечим чыгарган сотторго нааразычылык күч. Соттор азыркы маалда Кыргызстанда акыйкатсыз иштеп атат. Чыры бүтпөгөн кесиптик бирлик, депутаттык комиссия бир топ мыйзам бузууларды аныктап чыкты. Булар жыргап, наз уйкуда отурушат. Кыргыз темир жолунда 6 миллиард, Манас аэропортунда 4 миллиард сомго чейинки каражатты максатсыз пайдалануу катталган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин палатасынын төрагасынын өткөн жылдагы отчетун кароодо белгиленди. Жыйын суроо жооп иретинде өтүп, депутаттардын суроолоруна эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов жооп берди. Парламентарийлер мындан сырткары Кумтөр компаниясындагы мыйзам бузууларды көрүп, мамлекетке канча пайызы кайтарылып, келтирилген зыяндын көлөмүн такташты. Талкууда депутат архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктарын тактады. 2022 жылы канча акча кайтарылган, канчасы максатсыз пайдаланган, канчасы мамлекетке кайтарылды? 22 боюнча Эмек Жапарович, биз бул 21 жылдыкы болуп атат да, 22 жылдыкын быйыл текшерилип, азыр даярдалып атат материал. 21 жылды жыйынтыгы боюнча толук каралган. Капиталдык салымдар боюнча Костройго 2 миллиард 700 миллион акча бөлүнгөн. Аны 95%га освоить этишкен 21 жылдын жыйынтыгы боюнча. Анын жыйынтыгынан биз 46 миллион сомго чейин завышение таап, аны толук 92%-ын ордуна койдурдук. Жыйындын жүрүшүндө депутат өткөн жылы сатып алуулар тармагында 1 миллиард сом мыйзам бузуу фактылары аныкталганын айтып, укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Мына Кумтор боюнча билебиз, бөлтүрүк жоопкерчиликке тартылды. Бул эки ишкана боюнча Кыргыз темир жолу менен Манас боюнча маалымат берип коюңуздарчы. Бекимбек Акимович, Кыргыз темир боюнча аудиттин жыйынтыгы менен 4,5 миллиарддан ашык. Бир аз катуураак. 4,5 миллиарддан ашык каржы бузуулар аныкталган. Укумтөрдү жегендердин да колдорун кыя кесиш керек да, уятты ошолчу. Мына үчөөнү айттыңыз, Манас аэропорту менен темир жол дедиңиз. Булар коркпогондо немелер экен? Бул значит, мыйзам бузгандардын арасында бар. Аэропорт Манас, Кыргыз темир жолу, мамлекеттик мүлк фонду бар экен да. Буларды бердиңерби силер? Бул 22 жыл үчүн айтып атабыз, Кыргыз темир жолу дагы берилген, бу дагы ошол улуттук коопсуздук мамлекетине берилген. Планы жок, максатсыз пайдаланган каражаттарды мамлекетке кайтаруу керек. Урматтуу укук коргоо орган мүчөлөрү, мына өзүңүздөр ушуга жакшыраак баа берсеңиздер, биз канча мамлекеттик бюджеттин акчасын экономдош үчүн дагы жүгүрүп атабыз, андан сырткары аларды өсүп өнүктүрүш үчүн мына кредиттерди алып атабыз. Караңыздарчы, мына акчаларын эсептелген. Бул бир тартип болуш керек да. Жерлерде эл менен жолукканда эң көп жол, таза суу көйгөйү көтөрүлөт. Жолдорго жылына акча бөлүнөт. Кээде сапаттуу бүтпөй калууда. Андан сырткары бөлүнгөн акчанын сол чөнтөктөргө салынып, жең ичинен жок болуп кетиши кадыр эсе көп кайталанууда. Ошо жолдор боюнча бүт бардыгын анализ кылып чыгып келдим да. Эмне үчүн ушу биздин жолдор бүтпөйт? Көптөн бери жанагы болуп атат, өз бир натыйжасын бербейт, кошумча чыгымдар келип атат. Бул барыңыздарга билгенде маалым болгондо Сарес 3 Бишкек Ош жолу бар, 4-чү фазасы. Бул боюнча бизде China Railway деген номер 5 деген компания өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып атыптыр. Бир нече жолу узартылды, контракттын договордун условиялары. Андан сырткары бул өздөрүнүн бир жаңы технологияларды ойлоп табуу эле жанагы контракттын баасы көтөрүлүп баратат да. Баш аягы менен 115 миллион 100 миң доллар болду. Дефицит 23 миллиондон ашты. Андан башка 609 миллион туура эмес пайдаланды. Бул боюнча текшерип көрдүңүзбү? Эмне болуп атат? 2 жылдыкын бир текшерип атабыз да, 21-22-ни. Азыр аяктап калды буюрса, бул боюнча толук маалымат берет элек, биз өзүбүздүн кеңештен өткөзүп туруп, уже аяктап калдык. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун ишинин артыкчылыктары менен кемчиликтери суралды. Кыргыз индустрия боюнча маалыматыңызды тапкан жокмун да. Мынакей
мамлекет тарабынан 1 миллиард сом акча бөлүнгөн. 8 акционердик коом, 8 мамлекеттик ишкана. Ошолорду 16 ишкананы модернизация кылып, жөнгө салыш керек болчу, жандандырыш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Эл өкүлү мамлекеттик казынанын мүлкүнөн ордалган каражаттарды кайтаруу мөөнөтүн кыскартууну ырастады. Мен байкап атам, акыркы учурларда ошол биз цифранын артынан чуркаганды жакшы көрүп атабыз аябай. Болбосо мына 46 миллиард кайтарыла турганы 15,5 миллиард. Андан дагы болгону 7 миллиард гана кайтарылган. Эмне үчүн калганы кайтарылбай атат? Мага айтсаңыз, сиз жана айттыңыз да 30 күн убакыт берилет, ошо 30 күн ичинде ордуна коюлуш керек депчи. Чыгым төлөмөс пайдаланган акчалар, туурабы? Бизде 30 күндө 1 ай өтүп кетет. 1 айдын ичинде көп ишти бүтүрүп койсо болот. Мамлекеттин акчасын жийлген үчүн ал эртең коюш керек. Сиз бүгүн таптыңыз, ал эртең коюш керек ордуна кайрачы. Жыйынтыгында депутаттар отчетту канааттандырарлык деп табышты. Айрыкча жаш балдар менен кыз келиндерге карата жасалган оор кылмыштарга күнөөлүүлөр судьялардын адилетсиз чечиминен улам жазадан жеңил кутулууда. Бул туурасында эл өкүлдөрү парламентте сот системасына тиешелүү мыйзам долбоорлору каралган жыйында билдиришти. Өлкөдө акыйкатсыз чечим чыгарган соттор көбөйдү. Ал тургай Кыргызстандагы соттордун адилетсиздиги тууралуу чет өлкөлүк басылмаларда байма-бай жазышууда. Парламент жыйынында эл өкүлү Сейитбек Атамбаев жогорку соттун өткөн жылы 2 жашар баланы сабаган деп айыпталган Александр Самаркинге карата өкүмдү жокко чыгаруусун катуу сындады. По законодательству ему грозило 8 лет лишения свободы, ведь ребенку он нанес тяжкие телесные повреждения. Однако 12 июня 2023 года Александр Самаркин вышел из тюрьмы, продолжая представлять угрозу для детей. То, что он араб койсоңуз, сураныч. Жазалдым. Рахмат. ЧМТ с переломом, переходящий в основании черепа, смещение шейных позвонков, ожоги рук, ожоги ног, перелом переносицы, перелом уха, повреждение полового органа, гематома, порез, разрыв лучевых нервов на обеих руках, ожоги на лице от сигарет, консолидированный перелом ноги, психологическая травма. Бул кандай буланда көрүнүш. Верховный суд, Сокулук райондун соту, Чүй район соттору, Чуйский соттору алар туура эле чечимди кабыл алышты. Бул кишини эркиндигинен ажыратыш керек деп. А эмне үчүн Верховный суд бул кишини чыгарат? Бул вообще туура эмес. Талкуунун жүрүшүндө бир катар депутаттар сот системасындагы адилетсиздиктер карапайым калкты сыздатып жатканын баса белгилешти. Айрыкча жашы жетелек өспүрүмдөр менен кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөткөн кылмышкерлер ээн эркин көчөдө жүргөн учурлар арбыды. Өткөн жылы Беловодскийде балдар үйүндө Якунин деген бала каза болгон. Ошол жердеги окуялардан улам. Бирок бүгүнкү күнү бизге депутаттарга кайрылып атышат. Ошол иштин жыйынтыгы жокко чыгууда бүгүнкү күндөчү. Соттор тарабынан акталуу жана дагы башка ошол сыяктуу иштер болуп атат да, ошонун жеке көзөмөлүңүздөргө алып, ошонун жыйынтыгы боюнча жазуу түрүндө бизге жооп берип койсоңуздар. Соттор азыркы маалда Кыргызстанда акыйкатсыз иштеп атат. Баары деп айтпайбыз, бирок көбүнчөсү деп айтса болот да. Жакынкы маалда мен бул боюнча дагы буюрса силерге информация берем. Ушул жагын жакшыраак бир карап берсеңер. Сот системасына тиешелүү мыйзам долбоорлору каралган жыйындын соңунда жогорку сот тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору 3-чү окууда каралып колдоо тапты. Тармактык комитетте Кыргызстан менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашуу, мындан сырткары инвестициялык гранттын негизинде Кыргыз темир жолу ишканасынын иштерин жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору кызуу талкууланды. 12 миллион евро Асия 1% менен алынууда. Алынган каражатка кандай иштер жасалат? Кененирээк кийинки репортажда. Жоопта адистер комитеттин кароосуна сунушталып жаткан долбоордун максатын түшүндүрүп баяндама жасашты. Анда Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын инфратүзүмүн климатка туруктуулугун жогорулатуу долбоору 3 компонентти кароодо. Алар боом капчыгайындагы көчкүгө каршы курулманы 150 метрге кеңейтүү, үстү ачык жүк ташуучу вагондорду сатып алуу, Кыргыз темир жолунун коопсуздугун жогорулатуу. Кыргыз Республикасынын темир жол транспортун өнүктүүнүн негизги багыттарын ишке ашырууга багытталган.
Жогорудагы аракеттер Кыргызстан менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашуу, мындан сырткары инвестициялык гранттын негизинде иш жүзүнө ашырылмакчы. Долбоордун жалпы суммасы 12 миллион евро, анын ичинен 8 миллион евро кредит, 3 миллион евро грант, 1 миллион евро Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өздүк салымы. Луговое балыкчы темир жолун модернизациялоо пландалууда. Кооптуу болгон жерлерди оңдоп түзөө иштери башкаруу тартиптерин эл өкүлү тактады. Луговая бекети бизге карайбы, Казакстанга карайбы? Негизи Казакстанга карайт, бирок биз пайдаланабыз да. Биздин Жок, пайдаланганда юридикалык жактан кимдин шарбалыгында? Негизги Казак темир жолунуку. Эмне үчүн ага биз каржы салабыз? Эмне үчүн биз каржылайбыз аны? Эми темир жолдун аталышы Луговой автобекетинен балыкчы бекетине чейин деп аталат да, Кимсанбай. Жок, ошондой деп аталат. Арахан Кимсанбай. Мен өткөндө бул жер Казакстан территориясында эмес, бул баягы биз пайдаланган жер жана 15 километрден 17 километр жерге чейин оңдолот да. Депутат Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун учурдагы абалына кызыкты. Ушул Кытай, Кыргызстан темир жолу бүтүп калса, Кудай буюрса, жүк ташуучу эле темир жол болобу же элдерди ташый турган бир элде болобу? Тура айтасыз, и грузовые будут перевозки, и также будут пассажирские перевозки. Да. Түндүк түштүк альтернатив жолуна канча кредит алгансыздар? Транспорт министр. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун жалпы өзүнүн баасы 866 миллион доллар. Эми ал жерде фазага бөлүнгөн жол 24-жылдын аягы менен бүтөт. Сиз билесизби, түндүк түштүк альтернатив жолунда башкача айтканда төө ашууда жылына канча адам өмүрү кыйылып атат? Депутаттын пикиринде башка мамлекеттер үлгү көрсөтүү менен өнүп өсүүдө, жоктон бар кылууда. Кыргызстандын көзгө басар көрүнүктүү жерлери буга чейин талап тонолууга душар болуп келгенге айтса, акыркы кезде өлкөнүн темир жолунун узундугу дагы кыскарып кеткени маалымдалган. Эгемендүүлүк алганда Кыргызстанда темир жолдун узундугу 470 болчу, кийин 430га түшүп калды, кыскарып баратат деп. Ушул чынбы же жалганбы? Чын. Эмне үчүн кыскарды, эмненин себебинен? Демонтаж болгон, көбүнчө путтарды частный структураларга берилген, ошондой маалымат. Эми башкалар өнүгүп кеңейтип атат. Азыр Өзбекстанда билесиз, чоң шаарлардын баардыгын тез жүрүүчү поездар менен бириктирип койду. А бизде тескерисинче кыскарып баратыптыр. Талкуудан Нарын облусуна суук эрте түшөрүн баса белгилеген эл өкүлү Улан Бакасов быйылкы жылга пландалган титулдук капиталдык салымдардын тизмесине кирген Нарын Атбашы райондорунун жолдорунун жасалышынын мөөнөтүн тездетүүсүн талап кылды. Капиталдык салымдар беленесте кирген тизмедегилер эмне болот? Качан курулат? Анын ичинен Нарын обласу, Нарын району, Атбашы, Нарын шаары, өзүңүздөр билесиздер, бизге суук эрте түшөт. 3 ай калды. Качан башталат жолдор? Капиталдык салымдар боюнча 5,6 миллиард сомго тизме жасалган, бизге 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошолдун казначейский обязательствого кагыздарды өткөрүп койдук. Эгер 1-2 жуманын ичинде акча чечилип ала турган болсок салынат. Рахмат. Ошондо титулдук тизмеге кирген, капиталдык салымдар беренесте кирген, тизмеге киргендин баары жолун жасайсыңар да быйыл бүтүрөсүңөрбү? Буюрса бүтүрөбүз. Рахмат. Республиканын түштүк жана түндүк аймактарында темир жол транспорттук коридорун өнүктүрүү зарылдыгы бар. Түндүк түштүк жолун бириктирген скоростной поезд курсак кандай болот? Келечекте. Жана ошондой эле өзүңүз билесиз, ошондо коопсуздугу толук сакталат. Жана ошондой эле арзан болот, элибизге жакшы болот. Жана ошондой эле 12 саат, 20 саат жүрбөстөн кышында 20 саатка чейин жүрөт. 2 саатта жеткире турган. Ушул Бишкектен Баткенге чейин кылып койсок ошону. Точка кылып. Ишкана ушул алынып жаткан насыяны өзү төлөй алабы? Бул жол менен 800 миң долларды биз төлөшүбүз керек болот. Ушундайбы? Силер көтөрө аласыңарбы? Сөзсүз көтөрө алабыз. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Кыргызстан профсоюздар федерациясында эл душмандар иштеп жатабы? Мындай пикирлер парламенттин пленардык жыйынында айтылды. Аталган уюмдун ишмердүүлүгүн депутаттык комиссия иликтеп чыгып, бир топ мыйзам бузууларды аныкташкан. Бул боюнча эл өкүлдөрү кандай чечим кабыл алды? Кийинки сюжетте сөз кылабыз.
Негизинен профсоюз уюму эмгекчилердин укугун коргоо үчүн түзүлгөн уюм. Бирок азыр бул уюм эбегейсиз кол тийбестикке ээ болгон мекемеге айланыптыр. Себеби уюмду башкарган жетекчилери мамлекетке тиешелүү бир топ объекттерди мыйзамсыз сатып, менчиктештирип, жеке кызыкчылыгына иштетип жүрүшкөнүн, алардын мыйзамсыз иштерин айрым укук коргоо кызматкерлери калкалап жүргөнүн депутат Шайлыбек Атазов баштаган депутаттык комиссия иликтеп чыккан. 298 объектisi болгон болсо, 164 объектisi мыйзамсыз сатылган. Бул 55% түзөт. 298 объектинин 164-ü мыйзамсыз сатылган. Бир уч ушундай шылуундар тарабынан тонолуп келген. Объектлердин мыйзамсыз алганына жөнөкөй карапайым адамдар эмес. Алар профсоюздун мурдагы жетекчилери, аты таанымал министрлер, губернаторлар жана депутаттар да бар. Кылмыштуулук болуп жаткан соң депутаттар тарабынан суроолор дагы көп болду. А дегенде эле эл өкүлүн профсоюз уюму тарабынан сатылып кеткен объекттердин тагдыры кызыктырды. Урматтуу Шайлыбек Карабекович айтып кетти, 160-тын айланасында здания сатылып кетти деп. Ошодон түшкөн акчалар каяка жумшалган? Мыйзамсыз сатылган акчалар. Ар бир санаторийде өзүнүн проблемалары бар да, ошока колдонгон болуш керек деп ойлоп атабыз. Профсоюз уюму соцфонддон алган миллиондорду кайда жумшаган? 450 миллионду булар социальный фонддон алышат. Нак акчаны алышат булар. Бирок бүгүнкү күнү бир дагы мына мугалимди, же болбосо врачтарды, же болбосо мына кыйналган элибизден келип, ушул бесплатно келип ушул жерде эметип кеттик деген бир дагы адамды уга элекмин. Мен канча жолу ушу профсоюзга кайрылсам, акчасын төлөттүрүп, анан кийин путевка алып беребиз. Ар бирибизден иштеп атканда 0,25% булар алышат. Элге билим берүү тармагында, анан социалдык багыттагы ишканалык кызматкерлер эмгек акысынан кааласа каалабаса 0,2% соцфонд чогултуп эле айлыгынан кармап туруп, булар жыргап наз уйкуда отурушат. 0,2% миллиондогон акчаны соцфонд которуп берет буларга. Ошону булар анан майда чайнап отурушат да, түгүнө жете албайчы. Бири-биринен кызганып, акча талашып, бири-бирини сен ууру, мен ууру деп кубалашып, бир качканда Кудай дейт, кубалаганда Кудай дейт, качканы да жеп кетет, кубалаганы да жеп кетет. Ошентип кызганышып отуруп, элдин акчасына чогулган мүлктөрдү, акчалардын түбүнө жете албай жүрүп атышат. Профсоюз уюмунун жетекчилигине буга чейин бир топ кылмыш иши козголгон, бирок ага карабай алар жоопко тартылбай, суудан кургак чыккан мисалдар көп. Көрсөк, профсоюз уюмунун мүчөлөрүн жоопко тартуу боюнча мыйзам чегинде бир дагы укук коргоо органдарынын күчү жетпейт экен. Буларды эч ким текшере албайт. Мына укук коргоо органдары турат, силер жооп бергилечи, ошол боюнча барып текшере аласыздарбы? Жооп берсеңиздер кимге? Конституциялык мыйзамда так белгиленген субъекттердин эмеси. Ал жерде биздин көзөмөлдөөчү субъектке кирбейт да. Андыктан биз текшере албайбыз. Андыктан төраган Нурланбек Шакиев мыйзамга токтоосуз өзгөртүү киргизүү зарыл экенин белгиледи. Профсоюздарды толугу менен реформа кылыш керек. Бардык мыйзамдарды заманбап бүгүнкү күндүн чакырыктарына, бүгүнкү күндүн талабына ылайык болуш керек. Ал урматтуу депутаттар, сиздер менен биздин колубузда мыйзамга өзгөртүү киргизүү. Мына ушундай бардыгын мыйзамдын чегинде, мыйзамдардын жаңы мыйзамдардын талабына ылайык жөнгө салышыбыз керек. Жыйынтыгында комиссия төмөндөгүдөй чечим чыгарды. 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки профсоюз уюмдарынын кыймылсыз мүлктөрүн саткан профсоюз жетекчилерине кылмыш жоопкерчилигин тартуу боюнча чара көрүлсүн. 92 жылдан бери. Экинчи, профсоюз уюмдарынын мыйзамсыз сатылган мүлктөрүнө мамлекетке кайтаруу боюнча чаралар көрүлсүн. Үчүнчү, профсоюздук мүлктөрдү мыйзамсыз сатууга ар кандай жол менен көмөк көрсөткөн прокуратура, укук коргоо, сот, кадастр, жергиликтүү бийликтин кызматкерлерине кылмыш жоопкерчилигин тартуу жагы каралсын. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маселе транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинде каралып, кызуу талкууга алынды. Таза суу менен камсыз кылууга байланышкан олуттуу маселеге тиешелүү мамлекеттик органдардын шалакылыгы депутаттарды нааразы кылды. Элди таза суу менен камсыз кылабыз деген долбоорлор $100 миллион башын жутту.
Бирок натыйжасы сезилерлик эмес. Дагы деле республика боюнча 1014 айылда таза суу маселеси курчтурат. Айтылган маалыматтарга таянсак, талап кылынган сумма орточо 68 миллиард сомду түзөт. Бир нече жылдап бүтпөй келаткан объекттер четтен чыгат. Мамлекет боюнча эң кооптуу деген маселе, кооптуу деп бүргөндө айыл өкмөт табылган. Ошол жерден эртең вспышка, малярия, тияк-пияк болуп кетсе, силер жооп бересиңер ушунун баарыначы. Мен айтып коем, оюнчук эмес. Мындай жагдай ар бир региондо бар. Башка аймактарда уйдун шилекейиндей чубалып бүтпөй келатканы аз келгенсип, эми Бишкек шаарында таза суу көйгөйү жаралды. Бир эле ошо мөңгүн эрип, ошо жер толсо анан суу болот деп отурбастан, бүгүнкү күнү 180-200 метр дедиңизби, ошо жерден суу чыгат деп атасызбы? 120-180 метрден. 120-180. Ошоларды да караш керек. Албетте. Мамлекеттик архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба агенттигинин жетекчилиги баштаган тиешелүү уюмдар бул жолу да даярдыгы жок келишиптир. Барып көргөнсүңөр өзү, Мырзеке каерде, Куршап каерде, кайсы областта? Өзгөн району булар 3 ай. Siz kimlerime iş odası, özünüz dağı bilmeseniz, kızmaklarına da bilmeseniz, ne cümüş buldu özü? Hazır aytat. Atçot, bunu aytkanını oğutmayız ben buna. Moğul atçot yok degenini bildirek da. Мына таза суу маселеси боюнча сиздер экинчи жолу келип атасыз. Биринчи жолдо ушундай болгон, ушул эле суроолор бергенбиз. Тактап келип ар бир областтагы ар бир район боюнча, ар бир айыл боюнча маалымат даярдап келдиңиз, кайра ошондой келиңер да. Биринчи жолу карап атсак бир жолу 2 ай мурун эле карап силерге убакыт бердик. Июнь айынын аягында даярданып келдин деп. Толук маалыматыңар жок. Бир Гострой жетекчилиги эмне кылып жүрөт билбейм, бала бакча эле салган бир ишкана болуп калдыңар да. Эч кандай толук бир бирдиктүү саясат жок. Чынын айтканда таза сууга жооптуу мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жообу депутаттарды канааттандырган жок. Менин кесиптештерим айткандай кайра эле келип калдыңыздар, эчтеке деле жок элечи. Жөн эле убактыбызды алып, сиздер менен мынакей отурабыз. Же бир жерде чечилбептир акчасы. Же бир жерде иш башталбаптыр, биз сунуштаган. Жетекчисиңер да жок. Ошентип депутаттардын басымдуу көпчүлүгү аткарылып жаткан иштер боюнча бир катар сын пикирлерди айтуу менен канааттандырарлык эмес деген чечимге келишти. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин депутаттары Ысык Көл облусунда көчмө жыйын өткөрдү. Анда эл өкүлдөрү бир катар энергетикалык жана өнөр жай ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышып, аймактагы маанилүү көйгөйлөрдү жеринен көрүштү. Ысык Көл облусундагы энергетика, өнөр жай ишканаларынын абалы менен таанышуу максатында уюштурулган көчмө жыйындын алкагында эл өкүлдөрү алгач Чолпон Ата шаарында болушту. Депутаттарга энергетика министри Таалайбек Ибраев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жеринде маалымат беришти. Чоң проект жүрүп атат. Жана Каралаева көчөлөрү жана Алматинский көчөлөрүндө. Ошол жылуулук түтүкчөлөрү баягы өзүнүн көлөмүнөн чоң трубаларга алмаштырылып, быйылкы кышка Кудай буйрса шаардын деңизин өз убагында жылуулук жеткизип бергенге мүмкүнчүлүк болот. Андан соң комитет мүчөлөрү Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ысык Көл райондук электр тармактарынын абалын көрүп чыгышты. Бирок эл өкүлдөрү жоготууларды азайтуу жана дебитордук карыздарды төмөндөтүү динамикасында жылыштардын жоктугун сынга алышты. Ушул проектти жасап бүткөндөн кийин азыр күндө 6%-ке түштүңөр, э? Кызым үзүлүп калды, короткое замкание болду деген нерсе бар жок болот. Анан кийин персонал, перетяжка провода, вырубка деген нерселер бартын кыскарат. То есть затрат азаят кадимгидей сразу эле. Сапардын алкагында депутаттар Тор Айгыр айылында 2016 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан Бишкек Solar жоопкерчилиги чектелген коому жайгашкан аймакка барып, Борбор Азиядагы 300 мегаватт кубаттуулуктагы эң ири күн электр энергиясын куруу демилгеси менен таанышты. 1000 гектарга жакын азыр 5-6 дагы фирма алган. Ушул жерде. Бирөөдө салып элек. Мен биякта пока биздин үнүбүз колубуз жетип турганда ошол бирдеме салынып калсын деп атабыз. Ошол силер салынса 300 мегабайт Ысык Көл менен Нарын областына жетет. Независимый болуп калат тиги эмеден.
биздин основной республиканский эмеден туурабы? Чакалып айтам, энергетика өзгөрдү, проекттер да бар. Ысык көл нарын мындайча айтканда толук кандуу су менен алса болуп калат. Эмне жаманбы? Жакшы да. Тор айгыр айылына жакын жайгаша турганы пландалып жаткан долбоорду ишке ашыруу максатында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен мамлекеттик менчик өнөктөштүк негизде макулдашуу түзгөн. Инвестициянын жалпы суммасы болжол менен $300 миллион түзөт. Күн электр станциясын куруу үчүн жаз айында 407 гектар жер бөлүнүп берилген. Үчүнчү инвесторубуз. Üçüncü investor. Demek sizler жерди чыгарып алып, көтөрүп алып инвестор издеп жүрөсүңөр ошондо? Биз жерди чыгаргыча эки инвесторубуз качып кетти. Неге качып кетти? Анткени жерди бүтүрбөй коюшту. Акыркы инвесторлор менен токтоп, иш нары уланып кетсе, бул жыйынтыгы жакшы болот да. Эгерде азыр бул жерден дагы бул инвесторду дагы кандайдыр бир шылтоолор менен чыгарып ийе турган болсоңор, анда иш тата албайт. Мындан тышкары иш сапарынын алкагында депутаттар Балыкчы шаарындагы мунай базасына барып, бир нече жылдан бери Ысык көл тарапка жер астынан жылжып аккан мунай көйгөйүн жеринен көрүштү. Жолугушуу учурунда жергиликтүү тургундар тарабынан мунай базасын шаардын аймагынан сыртка көчүрүү маселеси көтөрүлүп, мекемелер аралык комиссия түзүүнү сунуштоо тууралуу чечим кабыл алынды. Мен мисалы чынын айтайын, бүгүн көпчүлүк депутаттар бүгүн көрдүк ошол жерди барып. Буга чейин угуп келгенбиз, бирок ошол силерден уккан маалыматтын негизинде комиссия курамы депутаттык биздин комитет барып жеринде көрөлү деп азыр көрүп атабыз. Экология ушул жергиликтүү деп мынакей иштеп атасыздар, МЧС мынакей экология. Эмне маалыматыңар бар ушул боюнча сиздерге суроом. Эмне кылдыңыздар буга чейин? Бул былтыр 22-жылы финдердин лабораториясы менен да кошумча алдык бул жерден. Именно ушул жанагы нефтик база боюнча. Ал жерден да көлдөн таза чыкты, бирок топурактан тилекке каршы бул чыккан. Нефт продуктунун составы көп чыккан. Бул боюнча сунушту биз өкмөткө бергенбиз. Балыкчы шаарынын мэриясынын жыйындар залында тиешелүү жетекчилердин катышуусунда уланган жолугушууда жергиликтүү тургундар аймактагы маанилүү социалдык экономикалык маселелерди ортого салышты. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү көтөрүлгөн маанилүү маселелерди өз ыйгарым укуктарынын чегинде чечүүгө бардык күч аракеттерин жумшай турганын убадалашты. Бул жумадагы социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында бир катар олуттуу мыйзам долбоорлору каралды. Негизинен билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатындагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү талкууланды. Социалдык саясат боюнча комитет бул жумадагы отурумунда көбүрөөк буга чейин өкмөткө аткарууга берилген жогорку кеңештин токтомдорунун ишке ашырылышы боюнча министрлер кабинетинин жана мүчөлөрүнүн маалыматын угушту. Эл арасында нааразычылык жараткан медициналык социалдык эксперттик комиссиянын иши тууралуу маселе каралды. Эмне үчүн МСЭК болуп түзүлдү? Социалдык эксперттик комиссия болуп. Себеби социалдаштырыш керек, аларды коомго интеграция кылыш керек, жарандарды реабилитация кылыш керек. Абилитацияны айтпай эле коеюн мен. Реабилитациялык эч кандай иш чаралар жок. Анан ошол жерде мен бир нерсени байкадым, кадр маселеси өтө сиздерде экен. Саламаттыкты сактоо министрлигинин берген маалыматында өлкө аймагында 27 медициналык социалдык эксперттик комиссия иштеп, жылына 50 000 жаран ар кандай кызматтар менен кайрылышат. Майыптыкка чыгуудагы коррупция элге түшкөн түйшүк экенин айткан депутаттар бул тармакка да реформа зарылдыгын белгилешти. Мына биринчи топтогу майыптык кимге берилген биз билебиз, бирок ошол эле мезгилде чыныгы ошол биринчи топтогу майыптык ала турган биздин майып жарандарыбыз эмес, көзү башы соолор биринчи топтогу майып болуп жүрөт. Алдаган жок эмес, андан караңыздар. Эгер ошол эле оорусу өтүшүп ала тургандар үчүнчү, экинчи топко жылдырып коюп атасыздар. Ошондой эле комитет өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек арага чектеш аймактардагы мамлекеттик программанын аткарылышы тууралуу маалымат укту. Баткенжанан Лейлек районундагы 76 айыл өзгөчө статусундагы аймактардын тизмесине киргизилип, анда жашаган жашоочулардын социалдык төлөмдөрүнө 20%дан кошумча чегерүү болгон. Эл өкүлдөрү өзгөчө статус алууну каалаган башка айылдарда бардыгын айтышты. Покровка айылын жанында чектеш болуп атат да, эми алар деле баягы статуска ээ болуп калсак, кичине мамлекеттин жардамы болобу деген үмүттөр менен үмүттөнүп отурушат да, ошону бир карап көрбөйсүздөрбү? Мен сунуш берейин, ошо Покровка Казакстан менен чектеш жерди карап көрүңүзчү. Мындан сырткары комитет мүчөлөрү Бишкек шаарындагы ботаникалык бактын айланасындагы жагдай боюнча жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы боюнча маалымат укту. Бул багытта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов маалымат берди. Депутат Эмил Жамгырчиев ботаникалык бак боюнча токтом толук аткарылбай жатканын айтып сындады. Ботаникалык бак
бүгүнкү күндө эмнени берет? Бул деген ушул Борбор шаарыбыздын өпкөсү бүгүн. Ошо сиз дем алып аткан чаң, аба кычкылтек тазалай турган бул чоң ботаникалык бак. Көлөкө берет жок дегенде. Ошо кайдыгер карап, могул жерде отуруп алып, мылжыңдап, мону аткарды мына тигип койдум деген туура эмес анда. Социалдык саясат боюнча комитет мындан сырткары билим берүү жөнүндөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы бир топ мыйзам долбоорлорун карап жактырды. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып, Кеңеш КЖ сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.